Кытайлыктар бизге акча берет кредитти. Акчасы менен кошо могу компания ушул ишти аткарат деп ошо толтура кытайлыктарды жиберет. Биз аны салып алабыз. Кытайлыктар иштеп өзлөрүнүн айлыгын да алып кетишет, салыгын да өзүнүн Кытайына алып кетет. Биз баягы чоң карыз менен лапайып отуруп калабыз. Кыргыздар тиги эме жалко деген бойдончу. Бул сонун саясат өзүнүн кишилерин ишке орнотуп, өзүнүн эле берип аткан акчасын кайра башка эле алып чыгып кеткенге депчи. Биз ошондой система куруп койсок, ар бир өзүнүн айылындагы кишилерин муну менен ишкерлик кыл, тигини менен ишкерлик кыл. Ошонун баарын мындай кылып жасаң же ошол жакта училище турса, бизге мондай сантехниктер аябай көп керек болуп атат. Бизге сварщиктер керек болуп атат. Давай сен сварщигиңди даярда деп бири-бири менен байламак да. Биздики профтехобразование айыл өкмөттөрдөн алыс да, алардан тетиги Минобразга эле отчет берип коет да. Ошондо мектептер дагы, билим берүү да, саламаттык сактоо да баары бир үй бүлөдөй болуп бир нерсеге туюлмак да. Баары акчага келип такалат. Ошондо айыл өкмөт учуш үчүн бир жагынан саясий жанагы эл шайлабаган, эл үчүн алып чуркап иштеген, экинчиси бул кирешесин көзөмөлдөй алган. Андан башка эчтеке жок. Калганын баары мындай прикладываться деп турган нерсе да.